бул сөзсүз түрдө эле балдарга таасир этет. Психологиясына гана эмес. Баланы негизи 3 жашынан баштап эркек баланы атасы жуундуруш керек, кыз баланы апасы жуундуруш керек. Бул деген физиологиялык жактан дагы, гигиена жагынан дагы, психология жагынан дагы туура болуп эсептелинет. Анан чогуу баняга баргандын, мончого түшкөндүн кереги жок. Анткени сиз бала үчүн биринчиден атасы мисалы үчүн эркек киши, апасы болсо бул аял киши. Анан кийин эне ата ролун алып кетет. Ошондуктан балдарга 3 жаштан баштап чогуу жуунгандын, баланы мисалы үчүн кыз баланы атасы жуундургандын такыр болбойт. Сөзсүз түрдө бул деген жанагы төшөккө жатканда дагы мисалы үчүн чечинип, кандай кийинип жатканын баардыгы өтө бир маанилүү. Мисалы үчүн такыр чечинип алып бала менен чогуу жаткан болбойт. Бирок мисалы үчүн балаңыз чогуу келип калса мен коркуп атам же чогуу жаткым келип атат бир күн десе, чогуу кучакташып жатып койгондо эчтеке болбойт. Бирок баланы деген 3 жашка чейин башка бөлмөгө бөлүү керек негизи. Баланын өзүнүн жеке мейкиндиги, жеке бир чеги, башка бөлмөсү болуш керек. Эгерде бөлмө болбосо да жок деген бир бурчу болуш керек. Мындай бир бөлмөнүн башка бир четин жаткызып, өзүңөр башка четин жатып. Анткени аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле дагы бала мисалы үчүн таасир этип, баланы бир мындай травма кылбаш керек.